Урматтуу эне эже карындаштар, ар бирибизди Алла Таала өзү жаратып, өзү өмүр берип атат. Бизди жоктон бар кылган дагы өзү, ырыскы берген дагы өзү, уйку берген дагы өзү, жүрөктөрүбүздү соктурган дагы өзү, акыл эс, ден соолук, бала чака перзент берген Алла Таала өзү. Алхамдулилля, Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, биз мусулман болуп жаралганыбызга. Динибиздин эркиндиги, мамлекетибиздин эгемендүүлүгү Алланын бир чоң неематы болуп тартууланды бизге. Бүгүн мурдагыдай доор жок. Мынакей кысымдуулук динге, дин эркиндиги. Канча деген мечиттер салынды, канча деген энелерибиз, эже карындаштарыбыз жолукта болду. Канча деген алхамдулилля жаманат өчкөр, арак жана башка нерселер азайды. Туура ошол эле кезде дагы мисалы карап туруп, бүгүнкү күндөгү жараткан Алла Тааланын ажыга канча барып келишти, канча мечит намаздарды окуп атышат. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр. Туура эмес жолду таштап, туура жолду тандаган, дозоктун жолун таштап, бейиштин жолун тандаган, бул ийгилигибиз, бул бактылуулугубуз. Ошондуктан алхамдулилля ар бир адамды Алла Таала өзү жаратып, өзү эсебин алат. Алла Таала, Алла Субхана ва Таала буйрук берген. Жакшы амалдарды аткарууга, жакшы сөздөрдү сүйлөгөнгө, жакшы иштерди кылганга жараткан Алла Таала буйрук берген. Баарыбыз өзүбүздөн өзүбүз жаралган эмеспиз. Өзүбүздөн өзүбүз жашап жаткан жерибиз жок. Өзүнөн өзү жүрөк сого бербейт. Кудайдын буйругу менен. Ошентип Алла Таала бардык адамзатты бу дүйнөдө дагы ахиретте дагы бактылуу болсун деп өзүнүн акыркы дини, ислам дини, тынчтыктын динин берген. Ислам тынчтыктын аты. Ислам моюнсунуу, бир жараткан Алла Таалага ширк келтирбестен, шерик келтирбестен, Алла Тааланын буйруктарын аткаруу. Акыркы китебин берди. Кур'ани Карим. Колуңуздагы, биздин үйдөгү, баарыбыздын үйлөрүбүздөгү китеп, Алланын ыйык китеби. Периштенин, пайгамбардын сөзү эмес бул. Бул жараткан Алланын ыйык китеби. Ошол китеп акыркы китеп. Буга чейин Таурат түшкөн, Муса пайгамбарга, Дауд пайгамбарга Забур түшкөн, Иса пайгамбарга Инжил түшкөн. Бирок учурдагы адамдар аларды бурмалап, өзгөртүп, кудайлык китепке, кудайлык жолдомолорго адамдын өзүнүн акыл, ой, пикирин, көз карашын аралаштырып, бирөө дагы негизги нускасында калбады. Акыркы китеп кыямат күнгө чейин өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган Алла Таалам китеп Куранды берди. Ушул Кур'ани Каримде адилеттүүлүктү издесеңиз Курандан табасыз. Бактылуулукту издесеңиз Курандан табасыз. Ынтымакты издесеңиз Курандан табасыз. Бу дүйнөнүн акыйкаты, ахиреттин акыйкаты, бейиш дозоктун акыйкатын Курандан табасыз. Мурунку пайгамбарлардын окуялары, бардыгы, шайтандын кандай азгыруулары, бардыгы Кур'ани Каримде. Башкаруу дагы, баш ийүү дагы, үй бүлөлүк институтту бекемдөө, турмуш куруу, перзенттерди тарбиялоо, энелердин таазим укугу, аталардын милдети, бардыгы Кур'ани Каримде. Ушундай касиеттүү, улуу, ыйык китепти Алла Таала бергенде чексиз шүгүрлөр болсун. Андыктан урматтуу эне эже карындаштар, дайыма эле жолуга бербейбиз. Ошондуктан кунт коюу угайлы. Бул биздин аманат сөзүбүз. Жараткан Алла Субхана ва Таала китебинде эмне деди? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эмне деп чечмелеп берди? Эмне деп түшүндүрүп берди? Баяндама кылды. Акыркы ыйык китеп тууралуу угуп коюңуз. Алла Субхана ва Таала Кур'ани Кариминде инсанды бекер жаратпаганын айтат. Оюн үчүн, күлкү үчүн, максатсыз жараткан жок Алла Таала. Максаттуу жаратты. Алла Субхана ва Таала түбөлүктүү ахиретке даярданыш үчүн жаратты. Биз бу дүйнөдө конокпуз. Өмүрүбүздүн шамы өчүп баратат. Биз мусапырбыз. Бу дүйнөнү таштап ахиретке жакындап баратабыз. Ар бир күн өткөн сайын өмүрүбүз кыскарып атат. Ар бир күн өткөн сайын биз Аллага, ахиретке, акыйкатка жакындап баратабыз. Же түбөлүктүү бейишке, же түбөлүктүү дозокко жакындап баратабыз, унутпайлы. Ошондуктан жоктон бар кылган, атанын белинен суудан Алла Таала баарыбызды жараткан, чырайлуу жараткан Алла Тааланы чырайлуу таанылы.
Алла Таалам боорукер, ырайымдуу бизде эле эмес, көрүп турган асмандагы жылдыздарды дагы, ай күндү дагы, жутуп аткан абабызды, ичип аткан суубузду, жерди төшөп берген, ырыскыларыбыздын бардыгын жерден чыгарып берген Алла субханаху ва таалага шүгүр кылып, баш ийип, анын айткандарын аткарайлы, буйруктарын аткарайлы, эмнеден тыйса тыйылайлы. Алла боорукер, бизге пайдабыз үчүн буйрук берген. Пайдабыз үчүн чын сүйлөгүлө деди. Адалдан жегиле деди. Пакиза жегиле деди. Ата-энени урматтагыла деди. Аял бала чакаңарга жакшы мамиле кылгыла деди. Кошунаңарга жакшылык кылгыла деди. Сабырдуу болгула, шүгүрчүлүк менен, каниет менен жашагыла. Алланы эстеп, барына шүгүр кылып, каниет кылып жашагыла. Барына разы болгула, жараткан тагдырына разы болгула депчи, 5 убак намаз окугула, даарат менен жүргүлө, кусул менен жүргүлө. Күчүңөрдөн келеби? Башкаларга жардам бергиле. Оюңар менен, дуаңар менен, кайрымдуулук менен, бай болсоңор зекетиңер менен, үшүрүңөр менен, садакаңар менен туганчылык мамилени бекем кармагыла. Өмүрүңөргө береке, ырыскыңарга береке, туганчылык мамилени бекем кармагыла. Жүрөгүңөр дайыма сактап жүргүлө. Жаман нерседен, жаман ойдон, жаман пикирден, жаман ниеттен жүрөгүңөрдү сактагыла. Текеберликти киргизе көрбөгүлө. Эки жүздүүлүктү киргизе көрбөгүлө. Көрө албастыкты, ичи тардыкты, кек сактоону жүрөгүңөрдөн чыгаргыла. Жүрөгүңөрдү таза кармагыла. Жүрөгүңөр ыймандын нуру менен нурлансын. Жүрөгүңөр Алла Тааланы марифаты менен, таануусу менен нурлансын. Курандын, хадистин нуру менен нурлансын деп. Кыямат күнү таза жүрөк гана пайда берет экен. Мал мүлкүңүз, бала чакаңыз, кийим-кечеңиз, алтын күмүшүңүз эч ким пайда бербейт экен. Эч нерсе пайда бербейт экен. Кыямат күнү Алла Таалам айтат: "Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталла би калбин салим." Эртеге кыямат күнү эч кимде мал мүлкү пайда бербейт. Бала чакаңыз дагы пайда бербейт. Небере чебереңиз да пайда бербейт. Бир гана пайда берет сизге таза жүрөк. Эмнеден таза жүрөк? Ширктен таза, куфур, капырлыктан таза, мунафыктык, эки жүздүүлүктөн таза, риякөрлүк, кожо көрсүндөн таза, текеберликтен, көрө албастыктан таза, сараңдыктан, кара ниеттиктен таза, ачкөздүктөн таза жүрөк ушу пайда берет экен. Жүрөктү тазалай турган учур бу дүйнө, жердин үстү, жердин асты эмес. Бу дүйнөдө ким жүрөгүн тазаласа, бирөөгө жамандык каалоосу жок, жаман ниети жок, бир жүрөгү таза. Таза жүрөккө Алла субханаху ва таала марифат берет экен. Ошондуктан ар бир эркек, ар бир аял Алла субханаху ва таала кабырда дагы 3 суроо, кыямат күнү 5 суроо баарыбыздан сурайт. Сиздин таразаңыз өзүнчө болот, китебиңиз өзүнчө, сурагыңыз өзүнчө. Сиз үчүн кызыңыз жооп бербейт, балаңыз жооп бербейт, күйөөңүз жооп бербейт, атаңыз жооп бербейт, апаңыз жооп бербейт. Сиз өзүңүзгө жооп бересиз. Канчалык сиз оңолдуңуз, канчалык сиз Аллага баш ийдиңиз, жараткан Алла, ааламдын кожоюну, жаратуучусу, башкаруучусуна канчалык сиз кулчулдук кылдыңыз, канчалык Алла Тааланын буйруктарын аткардыңыз. Сизге Алла Таалам акыл берди, жазганга периштелерди берди, китептерди жазып, эртеге кыямат күнү өзүңүзгө окутат. Эмне деген сүйлөгөнүңүздү өзүңүз окуйсуз, эмне иш кылганыңызды көрөсүз. Китепте ар бирибиздин китебибиз бар, ар бирибиздин таразабыз бар. Түбөлүктү бейишке, түбөлүктү дозокко чечим бар. Ошондуктан бул дүйнө туугандар ахиретке даярдана турган дүйнө. Ахиретке даярдана турган дүйнө. Алла Таалама чексиз шүгүр, бизге универсалдуу дин берди. Биздин жылмайганыбыз да садаканын собобу. Биздин үй бүлө бала чакаңызды бакканыбыз да садаканын собобу. Бизге биз туура сөздү айтсак, жакшы сөздү айтсак да садаканын собобу. Биздин даратыбызда дагы күнөө кечирилет, кусулубузда дагы күнөө кечирилет, намазыбызда дагы даража табабыз, арамдан сактанганыбыз ибадат. Алла субханаху ва таала ушундай бизге дин берди. Биздин дүйнөдө жашап атып, ахиретибизди курсак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бейиш ушундай эле бир тала, ак таладай бир тала. Эч эгин пегини жок эле бир тала. Ал жерден субханалла, эгини, курмасы, дарагы субханалла. Алхамдулилла, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Сиз тилиңизден канча зикир кылсаңыз, ахиретиңиз курулат. Канча жакшы сөз сүйлөсөңүз, ахиретиңиз курулат. Сиздин зикириңиз сизди күтүп алат.
Сіздің намазыңыз сізді күтіп алады. Сіздің орозоңыз сізді күтіп алады. Сіздің Құраныңыз сізді күтіп алады. Сіздің дуаңыз сізді күтіп алады. Сіздің садақаңыз сізді күтіп алады. Сіздің зекетіңіз сізді күтіп алады. Сіздің ажылық умраңыз сізді күтіп алады. Бардық амалдарыңызды алдыға жібересіз. Жақсы амалдардың бардығын алдыға жібересіз. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан: "Ла тасуббул маута". Өтүп кеткен өлүктөрдү тилдебегиле, каргабагыла, сөкпөгүлө, урушпагыла. Эмне үчүн? Фа иннахум афдау ила ма каддаму. Өтүп кетти го, алар эмне алдыга жиберсе, ошонун бардыгын табышты. Ошонун бардыгына жолукту. Алар кылганын кылып кетти. Болду, аркадан канча жаман айтсаңыз, жакшы айтсаңыз да пайдасы жок. Ошон үчүн өтүп кеттиби? Кетти ал. Урматтуу эне эже карындаштар, келиңиздер. Бир эне оңолса, бир үй бүлө оңолот. Бир эне оңолса, айыл оңолот. Бир аулия, бир эне аулия болсо, Аллаху акбар, 70 эркек аулиядан жогору деп алымдар айтат. Ошондуктан алхамдулилlah, Алла субханаху ва таала берген оңолуун жолу Кур'ани Карим. Кур'ан менен достошойлу, Кур'ан менен сырдашайлы, Кур'ан окуйлу, убакытыбызды текке кетирбейле. Бирөөнү жамандаганды токтотойлу, бирөөнү ушактаганды токтотойлу, бирөөнү сындаганды токтотойлу, бирөөнү жек көргөндү токтотойлу, бирөөнүн аркасына жала жапканды токтотойлу. Анан көрөк алхамдулилlah өзүбүздү ойлойлу, ахиретимди ойлойм, кабырымды ойлойм, жаратканымдын ыраазычылыгын ойлойм, мойнумдагы милдетимди оңдойм, мойнумдагы милдетимди аткарайм. Мына бизге Кур'анда Алла субханаху ва таала мындай дейт: "Ман амила салихан мин закарина унса ва хуа муъминун фаланухияннаху хаятан таййиба." Ким жакшы амал кылса, эркек болсун же аял болсун, айырмасы жок. Имандуу болсо эле болду. Ага биз эң бейпил, эң таза, эң бактылуу жашоо беребиз дейт. Фаланухияннаху хаятан таййиба. Хаятан таййиба. Берекелүү жашоо берет экен. Бактылуу жашоо берет экен. Кембагал болсо дагы жүрөгү тынч. Перзенти болбосо дагы жүрөгү бактылуу. Алла Тааланын буйругун аткарып, арам нерселерден өзүн кармаган, тилин арамдан сактаган, кулагын арамдан сактаган, колун арамдан сактаган, алкымын арамдан сактаган, оюн арамдан сактаган, жүрөгүн арамдан сактаган, уятты жерин арамдан сактаган, жаман арамга баспаган, путун арамдан сактаган. Мындайча айтканда чачтан тартып тырмакка чейин ушуга арамга салбаган. Арамдан сактаган. Алла Таала эмне үчүн арам кылды? Бизге зыян. Бу дүйнөдө дагы, ахиретте дагы зыян. Ошон үчүн арам кылды. Эмне үчүн Алла Таала бизге адал кылды? Дүйнөдө дагы пайда, ахиретте дагы пайда. Ошон үчүн Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала айтып койду. Урматтуу эне эже карындаштар, азыр мен токтогум келип атат. Кур'ани Каримде бактылуу аялдын 10 сыпатын айтат. Ошол 10 сыпат сизде болсо, энеде болсо эне бактылуу, кайненеде болсо кайнене бактылуу, келинде болсо келинде бактылуу, балалуу болсо балалуула ошо эне бактылуу, баласы жок энеде болсо баласы жок эне бактылуу, жаштарда болсо кыздарда жаштар бактылуу, карыя энелерибизде болсо карыя энелер бактылуу. Ким гана болбосун? Оорулууда болсо оорулуу, ден соолукта болсо ден соолукта, бай аялда болсо бай, кембагал аялда болсо кембагал, сулуу кызда болсо сулуу, куник кызда болсо куник. Алла Таала муну ажыраткан эмес. Арабсыңбы, ажамсыңбы, араб эмессиңби, сулуусуңбу, куниксиңби, жашсыңбы, карысыңбы, оорукчансыңбы, ден соолугуң жакшыбы, ажыраткан эмес. 10 сыпат барбы сизде? Сизде уяттуулук барбы өзү? Имандуулук барбы сизде? Чынчылдык сизде барбы? Кудайдан коркуу барбы? Сизде садака берешендүүлүк сизде барбы? Орозо сизде барбы? Алланын зикри сизде барбы? Сизде намыз барбы? Алла субханаху ва таала сыпаттарды айтып койгон. Кыямат күнгө чейин келе турган аял затына тиешелүү сыпаттарды айтып койгон. Ушу 10 менен келиңиз, дүйнөдө дагы береке, дүйнөдө дагы бакыт, кабырга барсаңыз дагы нурлуу, кабыр сиздин бейишиңиздин бакчасы, ахиретте жүзүңүз жарык, эч кандай коркунуч жок, эч кандай кыжалатчылык жок. Ахиретте Алла Таала өзүнүн райымдуулугуна бөлөп, даражаңызды бийик көтөрүп, бүткүл адамзаттын алдында тургузуп, паланчанын кызы паланча, мен bundan разымын, эч качан наразы болбойм. Бейиш ахиреттин бардык тептиштери бактылуулуктун аркасынан бактылуулук коштой өтө турган. Бирок талап кайсы? Талап мына. Алла субханаху ва таала Ахзаб сүрөсүндө 35-аятында ошол бактылуу аялдын Алланын сүйкүмдүү бенделери ошолордун сыпаттарын айткан. Демек ар бир энеге
ар бир кызга биздин энелерибизде да болсун, аялдарыбызда да болсун, эжелерибизде болсун, карындаштарыбызда болсун, кыздарыбызда болсун, неберелерибизде болсун, мусулманмын деген аялда бүткүл дүйнөдө канча болсун ушул сыпаттар болсун. Алла талап кылып аткан ушул. Баарыбызды Алла жараткан. Бул Алла субхана ва таала биздин өңүбүзгө карап чечим чыгарбайт. Биздин байлыгыбызга карап чечим чыгарбайт. Биздин сыпатыбызга карап, биздин сыпатыбызга, ички дүйнөбүзгө карап, баалуулугубузга карап чечим чыгарат. Жараткан Алланын алдында туганчылык жок. Жараткан Алла тааланын алдында туганчылык жок. Адам баласынын кадыр баркы улуту менен эмес, уруусу менен эмес, байлыгы менен эмес, чырайы менен эмес, күчү менен эмес. Адам баласынын кадыр баркы Алланын алдында таквалык менен. Алланын алдында Алладан баласынын кадыр баркы таквалык менен. Күнөөлөрдөн канча сактангансыз? Мына ушул менен. Тилиңизди күнөөдөн канча сактадыңыз? Ушул менен. Өзүңүздүн жашооңузда канча сүннөт бар? Түндөсү, күндүзү канча деген сүннөт ушул менен. Ошон үчүн туугандар, урматтуу эне карындаштар, мына ушуну окуп берейин сиздерге. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал муслимина вал муслимат. Мусулман эркектер жана мусулман аялдар. Вал муъминина вал муъминат. Имандуу эркектер жана имандуу аялдар. Вал канитина вал канитат. Алла таалага баш ийген эркектер жана Алла таалага моюн сунган аялдар. Вас-садиқина вас-садиқат. Чынчыл эркектер жана чынчыл аялдар. Вас-сабирина вас-сабират. Сабыр кылган эркектер жана сабыр кылуучу аялдар. Вал-хашиина вал-хашиат. Алладан корккон эркектер жана Алладан корккон аялдар. Вал-мутасаддиқина вал-мутасаддиқат. Садака берген, кайрымдуулук кылган кол ачык эркектер жана садака берген, кайрымдуулук кылган аялдар. Вас-саимина вас-саимат. Ораза туткан эркектер жана ораза туткан аялдар. Вал-хафизина фуружахум вал-хафизат. Уяттуу жерин сактаган эркектер жана аялдар. Вад-закирин Аллаха касира ваз-закират. Алланы көп эстеген, Алланы көп зикирин кылган эркектер жана Алла тааланы көп эстеген аялдар. А'аддаллаху лахум магфирата ва ажран азима. Алла таала аларга вада кылган, даярдап койгон эмнени? Өтө улуу соопту, аларга кечиримдүүлүктү, бу дүйнөдө каталарын, жаңылыштарын, кемчилдиктерин, күнөөлөрүн бардыгын кечиребиз деп Алла таалага кечиримдүүлүк даярдаган. Ар эми ахиретке барганда баары эртеби кечпи бу дүйнөнү таштап кетебиз. Кимди гана жакшы көрбөңүз, ажырай турган күн бар. Канчалык бу дүйнөнү жакшы көрбөңүз, коштошо турган күн бар. Тугандар, Алла субхана ва таала бизди жоктон бар кылдыбы? Өмүр берип, ден соолук, рызкыбызды берип атабы? Учуру келет, бизди алып кетет. Ал өзүнү Аллага тиешелүүбүз. Алла таала бизди Куранда айтып койду. Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун. Сиз эмне деп күмөн кыласыз? Биз силерди бекер эле жараттыкпы? Максатсыз эле ойной берсин, күлө берсин, бийлей берсин, ырдай берсин. Ошон үчүн жараттыкпы силерди? Жок. Максатсыз жараткан жок Алла таала. Улуу максатка жаратты. Эмне деп күмөн кыласыңар? Биздин алдыбызга кайтып келбейбиз деп ойлоп атасыңарбы дейт. Таптакыр келбей коебуз деп ойлоп атасыңарбы? 100 жыл жашаңыз. Канча жашаңыз керек? 120 жылбы? 150 жылбы? Бирок кайтып келесиңерби дейт. Кайтып келесиң. Алла тааланын баарын эсебин беребиз. Акыл берди, ошон үчүн эсеп алат. Акыл бербесе эсеп болбойт эле. Айвандардан эсеп жок. Аларда акыл жок. İnsanlardan esep var, анткени акыл бар. Акылды берди ажыратыш үчүн. Жакшы менен жаманды, ак менен караны, бактылык менен бактысыздык, пайда менен зыянды, бейиш менен дозокту ажыратыш үчүн Алла таала акыл берди да. Эми ушул сыпаттарга токтоп кетейин. Биринчи, мусулман аялдар. Исламдагы аялдар. Мусулман аял ким? Ал биринчи ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Сыйынганга лайыктуу бир гана жаратуучу Алла, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алла тааланын элчиси деп күбөлүк берген, 5 убакыт намаз окуган, орозосун туткан. Ислам мына ушул. Пайгамбар
Farz aytdı. Al-muslim. Müslüman жалgız şerigi yok, mahlukka okşoş emes. Anın periştelerine iman keltiremiz. Allah subhanahu wa ta'ala perişteleri var. Cebrail perişte, Mikail perişte, İsrafil perişte, Melekül Maut periştesi, en çok perişteler buna törtü. Cebrail perişte, Allah meni paygambarların ortasında elçilik kılgan. İsrafil perişte, sur ozunda turgan. Bir tatkanda alamı kıyamat, bir tatkanda gayra başı barı tirle turgan. Mikail perişte bardık candıktın ırıskısına cevaptı perişte. Melekül Maut her bir insan, her bir cindin candıktın canını ala turgan perişte. Biz jөндөн жөн жарылған жоқпыз. Kiramin katibin iki perişte var. Оң жағыңызда, сол жағыңызda daima 24 saat siz menen жақсы iş kılsanız, жақсы söz айтсаңыз, оң жақтағы жазат. Жаман iş kılsanız, жаман söz айтсаңыз, сол жақтағы жазат. Бұлардың бардығы 24 saatini iki iret кезегімен алмаштырады. Бағымдат намазда, жана асыр намазда. Бағымдатта келген асырға чейин, асырда келген бағымдатқа чейин. Бұл жазаттағы сіздің амалыңызды көтеріп кетет асманға. Yarfa'u amalul leyl qabla amalun nahar ve amalun nahar qabla amalul leyl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, ertemenenki amalды kechkirgenге чейин көтеріп кетет. Kechkirgen amalды таң атқанға чейин көтеріп кетет. Адам баласы өтө маанилүү. Her bir insan, erkek ayal bu dünyaya жөн келген жоқ. Başka biri жараткан жоқ. Ошондуктан урмат сыйга Валакад каррамна бани Адам. Allah айтат, адам баласына сый урмат бергенбиз. Ал мусулман бу, мусулман эмесби, ким болуп болсун, адам баласына сый урмат Алланын тарабынан кепилдик берилген. Сыйлаганга лайыктуу, урматтаганга лайыктуу. Ошондуктан бир дагы адам башка бирөөнү кордогонго, анын сыйын, урматын тебелегенге акысы жок. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала мындай деп айтып атат. Мына биздин Кур'ан-ы Карим эмнеге чакырып атат? Демек, урматтуу энелер, иман деп Алла Тааланын жалгыз бирдигине иман келтирип, периштелерге иман келтирип, бул эки периште сиз жалгыз эмессиз үйдө. Үйдө отурсаңыз эле жалгызмын дебеңиз. Кызыңыз жок, апаңыз жок, атаңыз, балаңыз жок, жок. Эки периштеңиз бар. Ким бар? Эки периштеңиз бар. Интернет ачсаңыз жалгыз көрбөйсүз. Эки периште үчөөңөр чогуу көрөсүңөр. Чогуу көрөсүз. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эки жерде гана силерден ажырайт деген. Ажатканада жана төшөк маселесинде. Башка учурда силер менен дайыма 24 саат бирге болот. Ошондуктан эмне? Фастахюхум, уялгыла. Жаныңардагы эки периштеден уялгыла. Фа акримухум, сыйлагыла. Сыйлап, арам ишти токтотуңуз. Эч ким жок болсо деле үйдө сүйлөп атасыз. Жөн эле сүйлөп атасыз. Жазып атат бул периштелер. Тамашап сүйлөп атасызбы, чындап сүйлөп атасызбы, жазып атат. Амалды кылып атасыз, жазып атасыз. Бардыгын, ошон үчүн жегенде дагы сүннөт менен, турганда дагы сүннөт менен, бардык учурда биз сүннөт менен 24 саат. Булар бардыгы жазат. Көргөнүңүздү жазат, укканыңызды жазат. Ушак угуп атасызбы? Булар жазып атат. Жакшы сөз уксаңыз дагы жазат. Жаман сөз уксаңыз дагы жазат. Колуңуз менен амал кылып атасыз, жазып атат. Кудай сактасын. Уурулук кылса унчукпай эле, жазып атат. Таразадан алдап атат, жазып атат. Адилетсиз кол койгон атат, жазылып атат мунун бардыгы. Колдун амалы. Пут каяка? Кумарканага басып атат, зынага басып баратат, жазылып атат мунун бар. Бу периштелер деп. Убактыбыз аздыгынан периштелерге иман келтирүү маселеси өтө чоң. Алла Таалага иман келтирүү маселеси андан чоң. Бирок убактыбыздын тардыгына иман деп не айтабыз? Аллага иман келтирүү, периштелерге иман келтирүү. Эртеге жаныңызды алганга периштелер келет. Периштелер жаныңызды алып чыгат. Райымды периштелер дагы бар, ташбоор периштелер дагы бар.
Эгерде бу дүйнө жан дүйнөңүздү таза кармасаңыз, таква болуп, анда райымдуу периштелер алып кетет. Эгерде күнөө кылып, күнөөгө баткан болсоңуз, Кудай сактасын, анда ташбоор периштелер алып кетет. Райымсыз периштелер алып кетет. Кабырга барганда да периштелер күтүп алат. Кабырга коюлганда периштелер күтүп алат. Мункар, Накир деген эки периште сурак алат. Ай, Робуң ким өзү? Сени жоктон бар кылган ким эле? Ким сага көз берди? Кулакты ким берди сага? Өпкө, боор, бөйрөктү ким берди сага? Мээни ким берди сага? Өмүрдү, ден соолукту ким берди сага? Тишти, тилди ким берди сага? Сен ким? Робуң ким сенин? Ким сени тарбия кылды? Ким сени чоңойтtu? Ким сени бастырды? Омурткаларыңдын бардыгын ким жаратты? Кабыргаларыңдын бардыгын сурай турган учур келди. Робуң ким дейт? Динин кайсы дейт? Кайсы жолдо жашадың? Кайсы жолду тандадың? Робум Алла, диним Ислам. Пайгамбарың ким? Кимди жол башчы кылып кармандың? Кимдин аркасынан ээрчидиң? Кимди туурадың? Кимге окшоштуң? Кимдин айтканың? Бүткүл ааламдын мээрими, райымы, ааламдын тажысы, эки дүйнөнүн тажысы. Пайгамбарыбыз бардык пайгамбарлардын да пайгамбары. Бардык адамзатка үлгү. Алла субхана ва пайгамбарыбыз Мухаммад деп жооп берет ал. Эгерде сурат жооп бере алса, эркектен да ушу суроо болот, аялдан да ушу 3 суроо болот. Кабырда 3 суроо. Робуң ким? Динин кайсы? Пайгамбарың ким? Билип алайлы. Робум Алла, диним Ислам, пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам. Иман келтирдик периштелерге. Андан кийин Алланын түшүргөн китептерине, акыр китеп Кур'ан. 4 китеп түшкөн. Таурат, Забур, Инжил, Кур'ан. Акыр китеп Кур'анга. Бардык пайгамбарларга иман келтиребиз. Адам ата биринчи пайгамбар. Андан кийин келе берет Нух пайгамбар, Ибрахим пайгамбар, Юсуф пайгамбар, Якуб пайгамбар келе берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан мурда Иса пайгамбар. Иса пайгамбар менен пайгамбарыбыздын экөөсүнүн ортосу 571 жыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн көз жумганына 1433 жыл болду. Ошодон бери акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кыямат күнгө чейин биздин пайгамбар. Буга иман келтиребиз. Тагдырга иман келтиребиз. Жакшылыгына дагы, жамандыгына деп, өлгөндөн кийин тирилүү деп иман келтиребиз. Ошон үчүн урматтуу эне карындаштар, баарыбыз өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Өлгөндөн кийин мен кайра тирилем. Өлүм менен сыноо бүтөт, жашоо бүтпөйт. Сынала турган убакыт бүтөт, ажал деп коет аны. Бирок жашоо чыныгы жашоо башталат. Жалган жашоодон чыныгы жашоого өтөсүз. Өлүм бул көпүрө. Жалган жашоодон чыныгы жашоого көпүрө. Алла субханаху ва таала барзак ааламын жаратып койгон, ахирет ааламын жаратып койгон. Ошондуктан мусулман адам, мусулман деп кимди айтат? Өлгөндөн кийин тирилгенге ишенгенди айтат. Канча энелерибиз, чоң энелерибиз, тайнелерибиз, чоң аталарыбыз канча деген өтүп кетти. Алардын бардын кыямат күнү көрөбүз. 7 атаңызды көрөсүз. Мына 4-чү атам, 4-чү чоң энем, 4-чү таятам, тайенем ушулар турбайбы? 5-чиси бул, 7-чиси бул. Имандуу болсо эле бардыгын көрөсүз. Урпактарыңыздын барын көрөсүз. Яума яжмаукум ли яумил жам, далика яумут тагабун. Алла таала айтат, ал күнү бардыгын топтойбуз дейт. Адам атадан тартып кыямат күнгө чейин азыр 8 миллиарддан ашык адам бар дүйнөдө. 8 миллиарддан ашык. Буга чейин канча миллиард өтүп кетти? Дагы канча миллиард келет? Канча триллиард деген адамдын барын махшарда Алла таала тирилтет. Ар бирин эсеп китеби. Ар бири Алланын алдында түбөлүктү бейиш же түбөлүктү дозоктун чечимин чыгарат Алла таала. Амалыбызга жараша, иманыбызга жараша, динибизге жараша турганда. Ошондуктан урматтуу эне карындаштар, биз баарыбыз имандуу аялдар, бактылуулар мынакей. Ал кайсы экен? Тагдырга ишенген жана ал өлгөндөн кийин тирилүү, кыямат күнгө ишенгендер. Мусулман адам, мусулман эркек, мусулман аял ушундай көз караш, ишеним менен жашайт. Өлгөндөн кийин мен кайра тирилемби? Ушуга бир мисал айтып кетейин. Сиз буга ойлонбоңуз, шектенбеңиз, күмөндө болбоңуз. Сизди жоктон бар кылган Алла таала, сиз 100 жыл мурда каерде элеңиз? Сизге бир суроо. Сиз 100 жыл мурда каерде элеңиз? Ушуну айтың, болду. 100 жылга 100 жыл эч ким жок эле бу жерде. 99га чыккан энелер көзгө көрүнбөй эле турат. 100 жыл мурда биз ушул жерде барыбыз жок элек.
Uшу көздөр жок эле, ушу мээ жок эле, ушу өпкө жок эле, ушу боор, бөйрөк, ушу кулак, тиш, бу тиндер жок эле. Бу биз жок элек да 100 жыл мурда. Кээ бирлердин ата-энеси деле жок болчу. Ушул жерде отургандарды. Алла Таала жоктон бар кылды. Азыр барыбыз азырчы. Ушу жоктон бар кылды Алла Таала. Эми барыбыз бизди азыр жок кылып кайра бар кылып коюп, ага не кыйын? Ага эч кандай кыйын эмес. Жараткан Алла кайра жаратып коюш эч кандай кыйын эмес. Жоктон бар кыла алган, барды жок кылып кайра бар кылып коюу, ага эч кандай кыйынга турбайт. Ошон үчүн ишеним, мусулман адам Кур'андын бардык пайгамбарлар ушу ишенимди алып келген. Эй адам баласы, силер кайрадан тирилесиңер. Кайрадан Алла Таала бардыгын тирилтип, кылган иштериңди кабарын берет. Айткан сүйлөгөн сөздөрүңдү бардыгы жазылган кабарын берет. Ошондуктан келиңиздер жакшы сөз сүйлөйлү. Жаман сөз сүйлөгөндү таштайлы. Ушакты таштайлы. Каргаганды таштайлы. Жала жакканды таштайлы. Бирөөнү айыптаганды таштайлы. Өзүбүздү мактаганды таштайлы. Эмне кылайлы? Аллага жаккан сөздү тандайлы. Жакшы сөздү сүйлөйлү. Кур'ан окуйлу, зикир кылайлы, пайдалуу сөз сүйлөйлү. Адамдын жүрөгүн иренжитпей турган, ата-эне разы боло турган сөз сүйлөйлү. Күйөөбүз разы боло турган сөз сүйлөйлү. Бала чакабыз разы боло турган, кошуналар кандай болбосун Аллага жаккан сөздү сүйлөйлү. Тилибизден нур чыксын, тилибизден сооп чыксын, тилибизден Алланын ыраазычылыгы түшө турган сөздөр чыксын. Урматтуу энеже карындаштар, амалыбызды оңдойлу, жүрөгүбүздү оңдойлу, пейилибизди оңдойлу, ниетибизди оңдойлу, жүрүш турушубузду оңдойлу. Мынаке бактылуу аялдарды айтып койду. Өңүн айткан жок, түсүн айткан жок, улутун айткан жок, уруусун айткан жок, социалдык абалын айткан жок, заманын айткан жок, жашын айткан жок. Алла субханаху ва таала несин айтты? Сыпатын айтты. Мусулман аялдар, имандуу аялдар, үчүнчүсү канитат, Алладан Алла Таалага баш ийген аялдар. Алла Таала баш ийген аялдар. Алла субханаху ва таала ушакты арам кылдыбы? Болду. Жаланы арам кылдыбы? Болду. Каргаганды арам кылды? Болду. Зынаны арам кылды? Болду. Алла Таала таразадан алдаганды арам кылды? Болду. Аракты арам кылды, чочканы арам кылды? Болду. Кумарды арам кылды? Болду, мен ага жакындабайм, болду. Алла субханаху ва тааляга баш ийген, Алладан коркуп баш ийген, Аллага баш ийген кандай буйрук берди? Намаз окуп атабыз. Ата-энеге баш ий, ата-энебизге баш ийип атабыз. Эмне үчүн? Алла буйрук берди. Алла буйрук берди деп. Андан кийин васадикат, чынчыл аялдар, сөзүндө дагы чын, амалында дагы чын, чынчыл аялдар, жалган сүйлөбөйт, амалында дагы жалган жок, анда риякөрлүгү жок, амалында дагы чын. Алла Таала, Алла субханаху ва тааля чынчылдар менен чогуу болгонго буйруган. Я аyyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Чынчылдар менен бирге болгула деп. Чынчылдар менен бирге болгула. Демек, бактылуу аялдын белгиси чын сүйлөп, тилинен чын сөз чыксын. Кандай болсо дагы эч кимди алдабайт. Атасын да алдабайт, апасын да алдабайт, күйөөсүн да алдабайт, баласын да алдабайт, кызын да алдабайт, Алланы да алдабайт. Чын сүйлөйт бул. Мына бактылуу аялдын белгиси. Васабират, сабырдуу аялдар. Кандай сабырдуу? Арамга барбай, өзү напсисин кармаган. Сабырдуу. Жана ибадатка, таат ибадатка сабыр кылган. Кандай? Напсы каалабай атса дагы daaratка, зикирге, намазга, Кур'анга сабырдуу аялдар. Жана эгерде Алла Тааланын сыноосу келсе, кырсык келсе, оору келсе, жоготуу келсе, сабырдуу аялдар. Сабырдуу аялдар Алланын тагдырына тан берип, Алла Тааланын тагдырына каршы сүйлөбөгөн, Алла субханаху ва тааланын тагдырына каршы сүйлөбөгөн, Алла Тааланын тагдырына разы болгон сабырдуу аялдар, бактылуу аялдар. Андан кийин вал хашиат, Алла субханаху ва тааладан корккон, Алладан уялган, Алла субханаху ва тааладан корккон, вал мутасаддиқат, садака берген. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз акыркы күндөрү садака бербей калдык. Берсек, эл макташ үчүн берип калдык. Жок. Биринчиден колубуз ачык үйрөнөйлү. Берген кол жакшыраак алгандан. Мусулман адам берип рахаттанат, алып эмес. Берип рахаттанганын рахаты бөлөк. Мусулман адам берип байыйт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эртеге кыямат күнү күн ушул 1 километрге жакындап адамдын башына келип калганда, эч кандай көлөкө болбойт. Алланын мээриминин көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө болбойт. Ошо Алланын мээриминин көлөкөсүндө 7 түрлүү киши орун алат. Ошонун бирөөсү оң кол менен садака берген, сол колу көрбөгөн." Мындайча айтканда, элдин мактоосу үчүн бербейт. Эл билсин, эл мактасын, эл көрсүн, эл даңазаласын.
Жоқ. Алла разы болсын. Алла билсе болды. Алла сүйінсе болды. Алла Таалам разы болса болды. Ушу маман ниетичи. Ошон үчүн садака бергенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мирадждан келди. Мирадж деген мындай. Бир дагы Алла Таала пайгамбарга андай сый көрсөткөн эмес, Мухаммад алейхиссаламга көрсөткөндөй. Мухаммад пайгамбарыбызды Алла Таалам бейишке чыгарып, бейишти көрсөттү. Дозокту көрсөттү. 50 мал намаз берди. Кайтып атканда түшүрүп 5 мал намаз. Андан кийин Алла субханаху ва таала да белектер ушуну кайтарып берип келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам я маъшара ниса, аялдардын жамааты деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жубайларын, кыздарын, аялдары, сахабалар бардыгын топтоп туруп насаат кылып айтты. Аялдар садака берип тургула. Садака берип тургула. Иттакиннар, Айша энебизге айтты. Дозоктон өзүңдү куткарып кал. Валау бишикки тамратин. Bir kurmanın sınığınçalık bol sadaka verseniz dağı. Bir kurma, bir örük, 1 kilogram buğday, 1 kilogram arpa olsun, giyilgen giyim olsun, bir sındırım nan olsun, bir alma, bir kartoşka olsun, sadaka veriniz. Özünüzü dozoktan otundan kutkarınız. Ve illem tecidi fa bi kelimatin tayyiba. Eğer de tappasan, oşu jarım kurmanı da sınığınça tappasan, anda жақшы söz menen sadaka, жақшы sözdagi sadaka, kelimatun tayyiba sadaka, özüңдүн жаныңды дозоктун отунан куткарып ал садака берип деген сөзү. Пайгамбарыбыз не деди? Ой, аялдардын жамааты, барыбыздын апабыз бар. Барыбыз эне төрөгөн. Асмандан түшкөн эч ким жок. Барыбыз эне төрөгөн. Бирок пайгамбарыбыз айтып атат, не деп атат? Аялдардын жамааты силердин көпчүлүгүңөрдү дозоктон көрдүм дейт. Көпчүлүгүңөрдү дозоктон көрдүм дейт. Садака кылып турбасаңар болбойт деди. Эмне үчүн деп сурады сахабият. Сахаба аялдар сурады, я Расулалла, эмне үчүн көп экен тиякта? Десе айтты, силер көп каргайт экенсиңер деди. Силер көп каргайт экенсиңер. Экинчиси, күйөөлөрүңөргө шүгүрсүздүк көп кылат экенсиңер. Ошон үчүн эки нерсе, көп каргагандын себебинен, көп шүгүрсүздүктүн себебинен биз мынаны азайтыш керек экен. Ошон үчүн каргаганды точ керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, өзүңөрдү да каргабагыла, мал мүлкүңөрдү да каргабагыла, бала чакаңарды да каргабагыла деди. Ошон үчүн иншалла садака берип тургула деди. Садаканын сообу өтө күчтүү, бунун таасири чоң. Күн сайын бир аз болсун да садака берип туруңуз. Көптү сураган жок сизден, кичине болсун садака берип туруңуз. Садака берген аялдар, бактылуу аялдар, васаимат, орозо туткан аялдар. Кайсы 1-4 күн бар? Рамазан айга чейин деле 1-4 күн кармасак болот. Каза орозолор бар, орозолордун карзаларын кармап берейли. Намаздарыбыздын казалары бар, аларды кармап берейли, аларды окуп берейли. Ona орозо tutuvchilar wal hafizina furujahum wal hafizat, намызын коргогондар, авирин сактагандар, уяттуу жерин сактагандар. Ислам динде адал менен, ак нике менен баш кошо турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык пайгамбарлардын сүннөтү деп койду. Арам, зынага эч качан уруксат бербейт. Ошондуктан биздин аялдарыбыз, кыздарыбыз, эже карындаштарыбыз баары намыздуу болуш керек, баардыгы уяттуу болуш керек. Мынакей Алла субханаху ва таала намыздуу, бактылуу аялдарды айтат. Андан кийин вазакират, Алла субханаху ва тааланы көп зикир кылган аялдар. Нары бери жүргөнчө эле көп зикир кылыңыз. Тилиңизди анан көрөк ушакка, каргаганга көндүрбөй, зикирге көндүрүңүз. Биздин тилден Аллахумма гфирли, субханаллах, алхамдулилlah, ла ilaha illallah, Allahu akbar. Жүрөгүңүздү нурлай турган, ахиретиңизге пайда тие турган, кабырыңызды нурлай турган сөздү сүйлөңүз. Кабырды караңга кыла турган, жылан шайтан менен, жылан чаян менен толтура турганды эмне кыласыз? Анан көрөк зикирди көп кылыңыз. Эртеге сизге эч ким сооп бербейт. Төрөгөн балаңыз дагы, кызыңыз дагы, атаңыз дагы, апаңыз да сизге бир сооп бербейт. Ошондой көз чачыраганда сизге сооп керек болгондо эч ким сизди карабай коет. Ошон үчүн бу дүйнөдө сооп алып калыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир берекелүү хадиси менен сөзүмдү токтотуп, кезекти суроо жоопко беребиз. Ошо акыркы хадиси Тирмизи шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман кал", ким айтса, "Ашхаду ан ла илаха иллаллах, вахтаху ла шарика лах, илахан вахидан ахадан самадан, лам яттахи сахибата вала валадан, ва лам якун лаху куфуан ахад", 10 маррат, 10 жолу. Siz 1 minutада 40 milyon soğup alğandı kalaysız mı? 1 minutan içinde alasız. Allah Teala sizge 1 minutan içinde 40 milyon soğup bergenge tayar. Siz 1 minutan içinde alğanga siz tayarsız mı şunu aytınız?
Андай бола турган болсо, мына ушу сөздү пайгамбарыбыз айтат. Ким 10 жолу айтып койсо, канча? 10 жолу. Мына Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла илахан вахидан ахадан самадан лам яттахиз сахибата вала валадан ва лам якун лаху куфуан ахад. Жарым минутта кетпейт. 10 жол айтсаңыз, катабаллаху лаху 40,000 хасана, Алла Таалага 40 миллион сауап берет дейт. Мынаке, ошону идиш аяк жуып айтып койсо болот, үйдү шыпырып айтып койсо болот, төшөк салып айтып койсо болот, малга чөп салып айтып койсо болот, нары бери басып жүрүп айтып койсо болот. Демек, эненин тилинде канчалык зикир болсо, ошончолук үй нурланат, ошончолук кабыр ахирет нурланат. Тилибизде зикир болсун, Алланы көп эстейли. Канчалык зикир болсок, шайтан ошончолук азгыруусун сала албайт. Шайтан жаман ойду, жаман кыялды, жаман ушундай эме каалоолорду шайтан сала албайт. Эгерде биздин тилибизде зикир болуп, тилдеги зикир жүрөктү шайтандын азгырыгынан сактай турган. Алла Таалам баарыбызга урматтуу энелер, Кыргыз элиндеги, Кыргыз жериндеги бардык энелерге, эже карындаштарга Алла Таалам, ошондой эле бардык эркектерге, бүткүл дүйнөдө мусулмандарга Алла Таалам амал кылганга товфик берсин, баарыбызды бактылуу кылсын. Жараткан Алла Тааладан ыраазычылыгынан калбайлы, Алланын ыраазычылыгын издейли, мүмкүн болушунча өзүбүз ахиретибизди куруп калайлы, жакшы амалдарды көп кылайлы, жакшы иштерди көп кылайлы, жаман иштерди азайтайлы. Каргаганды азайтайлы, бекер сүйлөгөндү азайтайлы, жөн эле каткырып күлгөндөрдү азайтайлы, нары бери басып жүргөндү азайтайлы, дүйнөнү мактаганды азайтайлы, бирөөнүн мал мүлкүнө суктанганды азайтайлы. Биз Алла субханаху ва таала берген динине сыймыктанайлы, Алла Тааланын берген амалды аткарганга аракет кылайлы. Аракет кылабыз, Алла субханаху ва таала барыбызга товфик берсин.